Садыр Жапаров инаугурация күнү жолду жабууга тыюу салды. Садыр Жапаров инаугурация күнү резиденциядан баштап филармонияга чейинки жолду жабууга тыюу салды. Бул тууралуу Адинай Марипова Facebook социалдык тармагындагы баракчасына жазып чыкты. 10 миллион сомдук чыгымга да каршы экенин билдирди. Инаугурация күнү жолдор жабылбайт, 10 миллион сомдук чыгым болбойт. Инаугурация жөнөкөй эле өтөт. Филармониянын алдынан эле залга кирет, ант берет, кайра чыгып кетет деп жазган ал. Андан сырткары президент болгондон кийин баарынан ГАИнин коштоосун алып жол жапканды токтотот. Булак аргумент кейжи. Жогорку кеңеште Арстан Алайды дарылоо сунушталды. Жогорку кеңештин депутаты Самат Исанов президентке талапкерлигин койгон Арстанбек Абдылдаевге чара көрүү керектигин парламенттин жыйынында айтты. Айтымында Арстан Алай өзүн кудаймын деп миңдеген жарандардын башын айландырып жатат. Мындан улам эл өкүлү Арстан Алайдын оорулуу же оорусу жоктугун тастыктоону, болбосо экстремизмге байланыштуу чара көрүүнү сунуштады. Булак чындык кейжи. Самара Каримова музыкалык окуу жайга комиссия жибериңиздер. Бул жакта өтө чоң сырлар жатат. Ош шаарындагы Ниязалы Борошов атындагы музыкалык окуу жайга директор болуп жаңы шайланган ырчы Самара Каримова окуу жайдын бардык иши менен таанышып, документтерин тактап жатканын айтты. Ал окуу жай буга чейин өткөрүлгөн тендер боюнча комиссия текшерүү жүргүзүшү керектигин белгиледи. Булак кабарлар кейжи. Бек Борбиев, маданият министри кылгылыкты кылып алыстан билмексен болуп карап турат. Бул тууралуу ырчы Бек Борбиев жеке Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Соттон жеңип алып, бирок кызмат ордуна кайта албай жүргөндөр толтура. Айлап, жылдап күтүп, бул маданият министрлиги. Самараны дароо кое калганы таң калыштуу. Коллектив менен конфликттүү жагдай мурда эле жаралган. Аны изилдеп көрүп, кызмат деген толтура, балким башка кызмат сунушташ керек беле. Бүгүнкү Ош шаарындагы окуу жайда болуп жаткан ишке түздөн-түз маданият министри күнөөлүү, кылгылыкты кылып алыстан билмексен болуп карап турушканы жапыздык. Булак аргумент кейжи. Аялдардын билим деңгээли эркектердин билим деңгээлинен жогору. Кыргызстанда аялдардын билим деңгээли эркектердин билим деңгээлинен жогору. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин маалыматтарында айтылат. 2019-жылы иштегендердин жалпы санында жогорку кесиптик билими бар аялдардын үлүшү 27%, эркектер 18% түздү. Кесиптик орто билими бар аялдар 17%, эркектер 8% болгон. Иштеген эркектердин арасынан башталгыч кесиптик билим алган жактардын үлүшү 10%га жакын. Аялдар арасында 5% түздү. 2019-2020 окуу жылынын башталышына карата жогорку кесиптик окуу жайлардын студенттеринин арасында кыздар 52%, ал эми орто кесиптик окуу жайлардын студенттеринин арасында 56% түздү. Муну менен билим берүү, кеңири керектелүүчү товарлардын технологиясы, саламаттыкты сактоо, маданият, искусство, сервис сыяктуу адистиктерге окутууда салттуу түрдө кыздар басымдуулук кылганы байкалган. Эркектер машина куруу жана металл иштетүү, токой ресурстарын кайра иштетүү, пайдалуу кендерди иштетүү, курулуш жана архитектура, электрондук техника, энергетика иштетүү менен байланышкан кесиптерди тандашат. Булак Марал ФМ.